Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de Araf surasının 158. ayetinde aytat. Kul ya eyyuhen nasu inni rasulullah ileykum cemiyen. Kuday Taalam peygamberge aytat. Ey peygamber aytqın sen. O adamlar, men sizlerden bardığınlarga Allah Taala'nın elçisi, peygamberi olup jiberildim dep ayt deyt. Oşon üçün Peygamberimiz Aleyhisselam'dı bu Araplarga gelgen başkalardыкы деп айткан таптакыр туура эмес. Бул бардык адамзатка келген касиеттүү пайгамбар. Пайгамбарыбыз өзү Алейхиссалам айтат, имам Бухари, имам Муслим риваят кылган хадисте: "Кана наби юб'асу ила кавмихи хассатан ва бу'исту ила наси амматан." Пайгамбарлар дейт, өзгөчө жекече бир коомдорго пайгамбар болуп жиберилген, ал эми мен жалпы адамзатка жиберилдим дейт. Ал эми мен жалпы адамзатка жиберилдим дейт. Кыргызбы, орусбу, башкасыбы бардыгы ушуга кириш керек. Буга чейин кыргыздын өзүнүн кыргыз пайгамбары, орустун өзүнүн орус пайгамбары мисал үчүн өз убагында жөнөтүлгөн болсо, мисал үчүн азыр жок, бардыгыбыз улутка карабастан Мухаммед пайгамбарды ээрчигенге милдеттүү болобуз. Ал эми анын түбөлүктүүлүгүчү, урматтуу бир туугандарым, түбөлүктүүлүгү ушундай: Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде пайгамбарыбыздын алып келген сүннөтүндө, ислам шариятында адамзаттын бардык заманга жана бардык мекенге ылайык боло турган шарият менен камсыз кылып, мына ушуну түбөлүктүү кылып жөнөтүп, жана бул чексиз, бул кыямат кайымга чейин болот деп аны сактап алууга өзү кепилдигин берген. Мындай кепилдик башка бир дагы китепке берилген эмес. Кудай Таалам Кур'ан-ы Керимде Хижр сүрөсүнүн 9-аятында айтат: "Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун." Биз өзүбүз Кур'ан китеп түшүрдүк, жана аны биз өзүбүз сактайбыз дейт. Албетте биз сактайбыз дейт. Инжилге, Тооратка, Забурга антип айтылган эмес. Ал эмес андан башка улуттук китептерге дагы антип айтылган жер жок. Ал эмес биздин ушундай эң бир көрөнгөлүк китебибиз Манастын өзүндө жарымы жалган, жарымы чын, жарандардын көөнү үчүн деп анча-мынча кошулуп кетиши мүмкүн. Этиет болгула, бирок өзөгү түз деп урматтуу бир тууганым Манастын башында келет. Ал эми Кур'ан-ы Керимде анда жарандардын көөнү үчүн, эшмет-ташматтын көөнү үчүн өзгөрө турган жер таптакыр жок. Ал өзгөртүү Инжилде бар, ал Тооратта бар, Забурда бар. Анткени аларга Кудай Таалам убада берген эмес. Өзгөрткөндөр күнөөкөр болот, бирок Кудай убада берген эмес. Ал эми Аллах Таала өзү Кур'ан-ы Керимди сактап калам, ал эч качан өзгөртүүгө дуушар болбойт деп айтат. Ошондой эле Кур'ан-ы Керим бардык заманга туура келет. Бизге чейинки заманга туура келет. Кур'ан-ы Керимче адамдар баары бактылуу болушту. Биздин заманга туура келет. Адамдар бактылуу болуп жатышат, жана бизден кийинкилерге дагы Кур'ан-ы Керим туура келет. Адамдар мына ушуну менен иншаалла бактылуу болушат. Бирок болгону Кур'ан-ы Керимде туура, так жана таза түшүнүүгө жетишүү зарыл болот.